күнү жок. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Этикетке коюлуш керек бул жерге. Качан чыккан? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Баары ошондой. Балдарыбыз сүйүп жайт, жакшы көрүп жайт. 14-06-21 чыккан. 01-11-21 уже срогу бүткөн. Просрочка. Баары урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, биз азыркы учурда Баткен шаарындабыз. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарындагы магазин дүкөндөргө кирип, товарлардын мөөнөтү өтүп кеткен, жарактуу мөөнөтү өтүп кеткен товарларды көрсөтүүнү баштайбыз. Андыктан биз менен бул чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Баткен шаарында жайгашкан, Муктар Нургазиев көчөсүндө жайгашкан той магазинине келдик. Анда эмесе күтүп болуңуздар. Бул мынакей көрүп жатасыздар. Кадамжайдан чыккан келечек. Бул кайыкты коштуку? Оштон чыккан келечек фирмасы 15 январга чейин жарактуу. Качан чыкканы белгисиз. Бул жерге качан чыккан жазылыш керек. Качан чыкканы белгисиз. Өзү негизи жазат кече 29 алып келди да булар. Бул кайсыл жакты? Мана канча? Бул дагы ошондой. Качан чыкканы, кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Бул 23 декабрь 21 жыл чыккан, 23 январь 22 жылга чейин жарактуу. Ушундай чыгарса болот. Эме чыккан күнү жок. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Этикетке коюлуш керек бул жерге. Качан чыккан? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Баары ошондой. Мына өзүңүздөргө күбө болгондой 24-10-20 жылы чыккан. 24-10-21 срогу бүткөн. Просрочка. Баары ушундай, мына жаш балдар мууля жейт. Баары ошондой. Бул жарактуу. 22-10-21 22-07-22 жылга чейин жарактуу. Бул да жарактуу. Жакшы. Мындан эч жерден таппай койдум мен. Жок. 8 январга чейин жарактуу, жакшы. Балдар сүйүп жеген крешки. Мына бул деле. Ушуну балдарыбыз сүйүп жайт, жакшы көрүп жайт. 14-06-21 чыккан. 01-11-21 уже срогу бүткөн. Просрочка. Баары ушундай. Үстүндө чаңды караң. Баары ушундай. Бул полка.
Бул жакшы. 2022. Бул да 22. Молочный карасак. Жыйырма бешинчи декабрь 21-жылы чыккан. 1-январь 2022 жыл срогу бүтөт. Жарактуу мөөнөтү 22-жыл 1-январга чейин просрочка. Баары ушундай экен. Бул мынакей биокефир 11-декабрь 21-жылы чыккан. 25-декабрь 21-жылы просрочка уже бүткөн. Карап алыңыздар, канча күн өттү. Мына Белая река. Бул деле йогурт балдарыбыз сүйүп жеген. 11-декабрь чыккан 21-жылдын. 26-декабрь уже бул сатылбаш керек. Бул полкада турбаш керек, мүмкүн эмес. Кефир. Бул жарактуу. 6-январга чейин. Мынакей бул деле сметана 15%. 8-декабрь 21-жылы чыккан. 22-декабрь 21 уже бүткөн жарактуу мөөнөтү. Просрочка бул полкада турбаш керек. 7-январга чейин. Мына. Бул биз Жети Батырдын каймагын сүйүп жейбиз. 24-декабрь 21-жылы чыккан. 3-январь 2022 жылы бүтөт. Бүткөн уже. Бүгүн 4 кече просрочка болгон. Өткөн уже срогу. Кече 40 күн болгон. Срогу бар. Бул деле 24-декабрь 21-жылы чыккан. 29-декабрь 2021 акыркы мөөнөтү, жарактуу мөөнөтү. Кефир просрочка. Бүгүн 4-январь канча күн өтөт? Жок, Onu эме артыга фонду жылып Бул сатылган полкада турбаш керек. Жок, балдарын киши түшүп кетти. Балдарыбыз аралашпаш керек эже. Бул сатылган полкада турбаш керек. Мүмкүн жаш балдар келип кефир керек деп алып калат. Сиз мына возврат деген полкага отдельно тизесиз. Канча күндө тазалайсыз? Качан тазалайсыз? Аптасына эле тазалап турасыз. Просто мына да Белая реканыкычы. Жок, мен сизге качан келейин? Биринчи просрочка жок болот. Анда эртеге келсем болобу? Эртеге дагы келемин. Азырда бир мындай эле көрөйүн. Мен келип ушуларды текшерем. Мына Кадам жай торту 3-январь Çıkardın. Keçeken keçken. Onu meme baba davranışı. Aldım canınızdan aldım kelgende oldu. чыккан күнү жок эже, качан чыккан? Kana mına эже. 3-январь бул дата изготовления, Дата изготовления мына 3. И мына 15 күн жарак. Кече полный тазалап бердим. Бирок көп фирмалар азыр келелек да возвратторларчы. Ертең полный алмаштырып, жаңы жылга Кудай кааласа жаңы чоңорларды коёбуз. ошо балдардын ден соолугун да ойлосок, элибиздин. Эме полный возвраттарды же возврат болуп чогуу жаңы жылга көп полный албайтабыз да. Бул жарактуу. Майский колбаса. Мунун дагы качан чыккан? Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Качан чыккан, кайсыл жерде даярдалган? Жок, вообще. Эч нерсе жок. Бул дагы ошондой. Колбаса, сосиска.
Саликтүү болсо керек. Мына 28 декабрь 21 жылы чыккан. Жарактуу мөөнөтү. Дата изготовления указана на жарактуу мөөнөтү жок. Жазыш керек бул жерге. Жарактуу мөөнөтү жазылыш керек. Астына жазылыш керек да, бул жерде эл окубайт. Эл окубайт. Бул жерге жазсаңыз жок, жарактуу мөөнөт кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Чесночный колбаса 23 январь 2022 жылга чейин жарактуу. Жакшы бул. Ушундай болсо эмем жок эже. Мына сосиска, балдар сүйүп жеген сосиска качан чыккан тойбоско эмеси жок. Жазылат бу эже. Кана, таап бериңиз сиз. Таап берсеңиз жок. Эч жерде көрүнбөйт. Azır niye sakar dolbarı var kimge şekilde? Bir anlatkan da kız şekilde. Bolsa javlat edi. Azır men bular tatpadım da. Эме кылыңызлар. Мына Баткенден дагы мынандайлар келип атат, мисалы. Баткенден прайнигилер сатады. Мына мында. Жок, буларга мен кол деп айтып. Мынандай прайник. Бул өзү эже бизде чыккан. Баткендик, а? Кайсы жерден чыккан? Баткендик Кызыл жолдонбу? Кызыл жол эмес, бул Баткенден. Баткенден өзүнөн чыккан, мына качан чыкканы белгисиз. Срок годность жок, качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, бизге катып калган. Көрүүчүлөр, мына той магазинини текшерип чыктык. Кандай товарлар сатылганын өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мындан кийин да башка магазиндерди текшеребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.